Салам алейкум, достор. Dini xabarlarda kelib, allimu avladakum salas. Qaddimayat va sibahata va rukub al-khayl деп айтат да. Балдарыңарға дейт, жаа атууну, ок атууну, суда сүзүүнү, анан атка минүүнү үйрөткүлө дейт. Бул жаа атуунун көптөгөн мындай пайдалары бар. Биринчиси балаңызга сабырдуулук. Анткени бул жаа атууда аябай маанилүү болгон нерсе бул сабырдуулук. Анткени адам өзүн кармап, концентрация кылып, оюн бир жерге чогултуп, сабырдуулук менен атса, бутага тийгизе алат. Антпесе шашып атса, ал ок деле тийбейт. Экинчиси бул көңүлдү бир жерге чогултуу, концентрация коюуну үйрөтөт балаңызга. Анткени адам концентрация коюп атпаса, огу бекер кетет да, чуркап ок жыйнап келип эле чарчайт. Үчүнчүсү тырышчактык. Көп ойлойт, бул бутага тийгизүү оңой деп, бутага тийгизүү аябай кыйын. Балаңыз эгер жаа атууну үйрөтүп берсеңиз балаңызга, балаңыз ошо бутага тийгизем деп тырышып кайра атып отуруп, жашоодо деле бир максатка жетүүгө тырышчактыкты үйрөнөт. Үчүнчүсү бул жаа атууну үйрөтсөңүз, балаңыз физикалык күчтүүлүккө, эркектик күчтүүлүккө умтулат. Анткени бул жаа азыр сиздерге жеңил көрүнгөнү менен эгер тартып көрсөңүздөр аябай кыйын тартылышычы. Булар азыр байбой жаалар, детский оюнчук жаалар эмес да. Эгер буну тартып көрсө бала, көп балдарды көрдүк, өспүрүм 9-10-11 класс балдар, нону тарта албай ол жерге чейин зорго тартышат да. Ошолор намыс ойгондо, мен отжимание кылышым керек экен, бираз гантель турник кылышым керек экен депчи. Эгер балаңызга мондай жаа алып берип туруп, колуна карматып койсоңуз, балаңыз бираз физически деле тырышканга не кылат деп үйрөнөт. Мына бүгүнкү күндө актуалдуулугун жоготту, автомат ракета чыккан заман делиши мүмкүн, бирок баары бир бул тарбияда, баланын физикалык, психологиялык тарбияда өзүнүн орду бар нерсе да. Ошон үчүн мынакей ушундай нерселерди колдонуп не кылайлы, иштетели. Салам алейкум.